Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 15 июнь 2023 жыл. Мен Кызыласкерден сіздерге бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Азыр мен турган жер Кайназаров жана Денисиопин көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түштүктү карай басасыздар. Шуштүбе переулогунан сол тарапка бурсаңыздар, Шуштүбе переулогунда сатылуучу үй жайгашкан. Калсаңыздар бул жактан Шуштүбе көчөсү менен деле чыксаңыздар болот. Мындан кийинки Кайназаров көчөсү менен деле чыксаңыздар болот. Ориентир бул Байкөл чайканасы. Жана ушул эле жерден сиздер шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруттар менен бара аласыздар. Бир аз эле башты карай бассаңыздар, Кудайберген, Дордой мотос базарлары, бул жагы Шлагбаум, Ош базарларга деле жакын тугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул yüздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле батыш чек арасынакей бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы бул Кыргызстан болгон запар өткөн жерге чейин. Бул жактан Шуштөбе көчөсүнөн кирип келсеңиздер болот. Шуштөбе бул переулогунда жайгашкан. Шуштөбе көчөсүнө кирсеңиздер болот. Бул жактан Кайназаров менен кирсеңиздер болот. Жакын жерде Дордой моторс базары тугандар, Кудайберген базарлары жакын, жана ошондой эле жөө барып келген аралыкта мектептер, садиктер бар экен. Бир аз түшсөңүздөр жанагы чоң трассадан шаардын бош-бошуна көптөгөн эле маршруткалар бар. Так, природный газ бар экен киргизилген, электр энергиясы, суу баары бар. Жолдор орто кеңийтикте асфальт. Так, андан ары түз эле кирсек, мынакей бул үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Үй полдом туугандар. Полдома и квадраты 69,5 квадрат метр, стенасы кирпич. Плюс бuyakta подвал деле бар экен туугандар. Мынакей алды тарабына кенен бир машина баткан жер, жүзүм бактары. Андан ары мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мына ушул жерде орнотулган. Документтер боюнча айтсак, бардык документтери так, жана алсаңыздар эле ошол күнү сиздерге өткөрүп берилет үй ээси. Мынакей бул кире бериш, прихожка. Андан ары түзөтсөк, мынакей бул жакта мондай прихожка. Бул прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Оң тарапта кирген эле мынакей бир бөлмө. Полдор ламинат. Түндүк тараптан терезе. Окей. Андан ары бул жакта бир спальный бөлмө. Окей. Чыгыш тарабынан терезе. Полдор жыгачтан болгон пол, балдар обой. Бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү туугандар. Окей. Отопление, паровое отопление, көмүргөн жылкан котел үйдү жылытат, жана ошондой эле газ киргизилген, газ котел деле кошсоңуздар болот туугандар. Бул балдар бөлмөсүнүн чыгыш тарабынан терезе орнотулуптур. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Андан ары бул жакта кухня. Көрүп атсаңыздар, кухонный мебелдер. Раковина суу чыгарылган, батыш тарабынан чоң терезе. Мынакей. Бул жерде мындай душ. Раковина суу чыгарылыптыр. Жана бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Мынакей. Чыгыш тараптан терезе, полдор жыгачтан болгон пол. Балдар катгансалар ремонт. Мына ушундай. Короосун ачып калган маалыматты берейин туугандар. Мен кайрылы сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Андан ары так, подвалды көргөзөйүн сиздерге. Бул жакта подвал, мынакей. Банка инструмент сатасыз. Бул жакта көмүркана и отопление котел жайгашкан бөлмө. Газовый котел деле койсоңуздар болот. Мынакей газ деле бул жака чейин киргизилген туугандар. Андан ары так. Үйдүн эң эле чыгыш чек арасы. Мынакей ушунча кошуна болгон аралык. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Жана үйдүн чыгыш тарабындагы мындай терезелер туугандар. Мынакей. Так, эмне маалымат калды? Айтылбаган. Бул үйдүн баасы $38,000. Эсин номерин экранга эсетелеп калтырам, сонда кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Андан сиздер менен коштошом.
Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.